Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүnkүнгө карата саат 10-го 14 жаңы коронавирус оорусу табылды. Анын ичинде Бишкек шаарында бирөө, Жалал Абад областында Сузак районунда 6, Ош областында Кара Сууда 4, Ноокатта 1, Ош шаарында 2. Жалпы Кыргызстан боюнча бүгүnkүнгө 144 жаранда коронавирус табылган. Анын ичинде Жалал Абад областынан 67, Ош областынан 35, Чүй областынан 6, Баткен областынан 3, Ош шаарынан 12, Бишкек шаарынан 15, Нарна областынан 4, Ысык-Көл областынан 2. Жалпы 77 аял киши, 67 эркек. Жашына карап бөлсөк, 13 бала, анын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогоркулардын саны 36. Ошол 144 оорулуу адам бардыгы госпитализацияга болгон, анын ичинде бүгүн 6 киши реанимацияда. Анымтап мынтипеме кылып бөлсөк, Ноокат районунда эркек киши 59 жашта стабилдүү оор акыбалда. Ош шаарында эркек киши 45 жашта өтө оор акыбалда ИВЛ аппаратында. Ош шаарында аял киши 63 жашта стабилдүү оор акыбалда кислород менен азыр дем алып атат. Ош шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо. Жалал Абад шаарында эркек киши 33 жашта стабилдүү оор акыбалда. Азыр динамикасы жакшы болуп атат. Кудай буюрса, бүгүн палатага которобуз. Нарын шаарында аял киши 60 жашта оор стабилдүү акыбалда кислороддо дем алып атат. Тесттен өтүлгөн жарандардын саны 10.157. Ошо бир сутканын ичинде 321 тест изилдөө өткөрүлдү. Обсервацияда 1666 киши бар. Мына акыркы 14 жаңы учурлардын ичинен 194 азыр контактныйлар бардыгы изилдеп табылып, азыр ошол боюнча иш жүргүзүлүп атат. 14 кишинин ичинен 5-өө сырттан келген жарандар, 9-у ушу Кыргызстанда контакт менен ушу жугузулган. Анан дагы өзгөчө мындай маалымат берейин, деп кетейин, ушу жаңы учурлардын ичинде 2 күн ичинде 8 киши, бүгүн дагы бирөө кошулду, 9 Ваты жетпейт деген сөз болуп атат азыр. Ушул боюнча өкмөттүн жообу кандай, даярдыгы кандай? Ошол эле мезгилде азыр менчик мектептер мугалимдери мектепке барып пропуск ала албай атат экен. Азыр мага звонок этип айтып атышат, пропуск бербей атышат. Мугалимдери барып окуучуларды онлайн сабак алып, ошол камсыз калганда өзүнүн мектебине жете албай атат экен. Ушул жактары кандай болот? Интернет боюнча камсыз Ахнет, башка телеком ушулардын нагрузкалары жетеби? Мына бул жерде вице-премьер Асран дейт турат, ушул жооп берип койсунчу ушуга бир так. Кандай бул боюнча иштер жүрүп атат? Рахмат. Мен баяндамачыга кайрылат элем да суроо менен. Мына буга чейин Жанар Акаев мурда айтып өттү. Андан кийин мына Аалы мурда да ошол эле маселе менен чыгып сүйлөдү. Биз ачык айкын маалымат деген абдан жакшы пункту эмнеге алып салып атабыз? Мен убактымды карап койдуңуз, урматтуу төрага.
Садық Шер мырза, мына ал жерде 29 пунктта жазылып турат. Коомчулукты калкты аныкталган так, толук жана ачык айкын маалыматтар менен камсыздалсын деген пункт бар. Рахмат. Бирок анда мага айтсаңыз, мына өкмөт отурат бул жерде. Урматтуу өкмөт, эмне үчүн журналисттер ошол тизмеге кирбей калган? Эмне үчүн бир эле мамлекеттик үчүн мына жеке менчик маалымат кызматтарынын журналисттерине азыр чектөө бар? Эмне үчүн? Башынан мындай чечим кабыл алынганда болушунча элдин жүрүш турушун кыскартуу максатында минимум менен ушу уруксат берилген тармактар болгон. Азыр болсо жанагы менчик массалык маалымат каражаттарынын кайрылуусу азыр комендатура менен каралып атат. Жок, эми сиз кандай ойлойсуз? Мисалы, BBC-дагы менчик маалымат каражаты да CNN болобу, ABC болобу, аларды токтотпой эле ошол ачык айкын информацияда болгон үчүн биз Кытайда болгонун уктук да. Бүткүл дүйнө жүзү ачык айкын информация болгон үчүн күрөшүп жатат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө болгон практика Кыргызстанда болбош керек? Мага жооп берсеңиз. Азыр каралып атат бул кайрылуу. Комендатурада кайрылуу каралып атат. Силер билесиздерби? Аябагандай кандайдыр бир мурдун балта кеспей турган жака өтүп алдыңар. Бүгүн кээ бир биздин коллегалар жумушка жогорку кеңешке посттордон өткөзбөй коюптур. Жогорку кеңештин депутаттарын урматтуу төрага айланып келишти кээ бирөөлөрү. Силер жогорку кеңештин депутаттарынын укугун тепсендиге салып атасыңар да. Аны карап атабыз деп. Качан карап бүтөсүңөр силер? Эмне болгон ыкчам иш? Жумушуңар көп болуп атабы силердин. Элдин баары үйүндө отурат. Силердин болгон жумушуңар ачык айкын мыкты иштеп беришиңер керек болгону. Ошону да так аткара албай атасыңар. Кичинекей пропуск жаза албай, бүгүн сорго жазып бердиңер. Фамилиясы жок анын дагы. Иштеш керек да. Рахмат. Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, Эркин мырза, о токтомду карасаңар, бардык жерде услуга, деятельностьтер, торговлер жазылган, бирок өндүрүш жок да, эмнегедир. Саладин Абдраевич, бизде чоң ири өндүрүштөр бар. Биз азыр 15 күн, 20 күн же 1 айдан кийин тагдырыбыз кандай эч ким билбейт. Эсибиз туппо баарын токтото берсек, ушундай абал менен. Анда биз эртең соцфонддун абалы кандай болот? Пенсиялар кандай болот? Эртең эле келет бүгүн. Ошон үчүн өкмөткө мен мындай сунуш катары айткым келет да, чоң өндүрүш мына Кумтөр, Иштанберди, Терексай, мына Асалова деген атат 11 миллиард суу калды Токтогул КСинде. Азыр эртең эле ОЗУП келет. Кышка дайындык, жазгы, күзгү талалар деп жумуштар келет. Жазгы талалар жумуштар келет. Буларды кантип организовать этип атат өкмөт? Мына токтом токуп берели, болуптур. Запрет кылалы. А мисалы үчүн чоң өндүрүштөргө алардын мүмкүнчүлүгү бар. Өздөрү лаборатория койгонго, карантин кылганга, өзүнүн миңдеген жумушчуларын иштеткенге. Ага эмне үчүн бул жерден келип туруп өкмөт айтпайт? Кандай болот мисалы үчүн? Ошол эле өндүрүш, көмүр. Бүгүн миңдеген жумушчулар туруп калды. Биз баарын тупо токтотуп койдук. Ошолордун баарында кандай механизмдер иштеп атасыңар? Мына кантип алып келесиңер? 15 күн, 1 айдан кийин токтойт баары тең. Биз өздөрүнө карантин кыла тургандай кылып, вактовый метод менен өзүнө кирип иштей тургандай кылып иштетиш керек өндүрүштү. Миңдеген, 2 миңдеген жумушчулар турат жөнүнө оорубай эле. Муну кандай кылабыз? Эртең мисалы үчүн кышында көмүр жок болсо кандай кылабыз? Бул жагын ким ойлоп атат? Чоң ири соодалар, ладно, алардын дагы мына Фрунзе, Глобуско окшогондор өздөрү лаборатория коюп, реактив коюп, текшерип, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн мүмкүнчүлүгүн бериш керек чектебей. Чоң компаниялар, семзаводдор мына бу жерде туруп калгандар. Алардын өздөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Өздөрү сатып алабыз дегендер бар. Өздөрү карантин мойнуна карантинди алып. Рахмат. 10 секунд. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул токтомду давайте мындай жакшы токтом кылып токуп берсек. Кээ эле берип калганда же сунуш кылганда эмес. Бүгүн ушундай кырда. Чоң рахмат. Үй ээси квартиранттарды көчөгө кууп чыкпасын деген. Ошого тыюу салып коелу, анткени алар киреше жок азыр. Көчөдө калат. Көчөгө чыкпагыла деп, бияктан милиция куйт, ал жактан кожоюну куйт. Андай Бишкек, Ош, Жалал Абад, ири шаарларда абдан көп да, мисалычы. Өтүнүч. Ошону өкмөт аткарсын. Рахмат.
негизи эле мамлекеттик кызматкерлердин бардык кылган эмгегин жокко чыгарган ушул мыйзамдын жоктугунан болуп атат да. Мына коронавирус менен жакшы күрөш болду, бирок жыйынтыгына келбегенибиз себеби да ошондой. Азыр сиз туура айттыңыз, министрдин орун басары. Мыйзам жок. Мына азыркы мыйзамда бүгүнкү күчүндө турган 287 мына статьяда бунда бир дагы штраф сала турган нерсе жок. Ошондуктан муну күчөтүш керек. Силер азыр жаман жери. Биз эмнен кабыл алганыбызды мониторго чыгарбастан кабыл алып атабыз да, мындай болбош керек. Не только биз, коомчулук билиш керек. Бул калайык калкка керек. Калайык калктын 99,99